Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта биз сиздерге өзгөчө жаңылыкты сунуштайбыз, көрсөтөбүз жана жайынан көрсөтүп беребиз. Азыр биз сиздерге Канай байкенин Россиядан алып келинген Тайдан Байталга чейинки жылкыларын көрсөтүп өтөбүз. Сиздер азыр ичине кирип көргөн сайын кызыгасыздар, ооруйсуздар, жылкы менен ооругандар совсем эле болбой каласыздар. Азыр мен бир четтен көрсөтө берем. Мол жакта байтал, жылкы, мына байтал, кунан, тайлар бар. Азыр мол жактан алып келе берет. Биз сиздерге бир четтен баштап көрсөтө берем. Мына першаран экен. Мага жакты. Биринчи мен негизи даныйларын бергенге чейин сырты түспөлүн бир көрсөтүп коеюн. Азыр мол жакты карап туруңуздар. Канай байкенин балдары моякта будёный тайлар жетелеп келди. Көрдүңүздөрбү мына сындарды? Ой. Азыр ооруйсуздар. Сиздер ооруганга чейин мен муну якты көрсөтө берейин. Караңыздар, мына першарондан биринчи баштайын. Россиядан келиптер. Кунан экен. Бу түспөлдү карап туруңуздар. Өңүн сүртү мына келишкенден караңыздар. Ой, булакка кызыккандар алыңыздар. Аламанга кызыккандар, мына көрдүңүздөрбү? Же болбосо атама жылкы алып берейин, булак тамаша кылсын дегендер алыңыздар. Аламанды жыртайын деген, чачайын дегендер алыңыздар. Көрдүңүздөрбү? Канай байке келиңсем. Бу першарон каяктан келди? Кай жеринен келди Россиянын? Россиядан келген. Россияны. Бу түйү каяк болуп калат? Şu Россияда. Ростовтан келген, Ростовтан. Ростов. Бул першарон. Булар жанакы аламанга жарайт, көбүнчө. Аламанга, көбүнчө аламан. Бул кунан. Кунан. Эми баасында жайында айтып тезирээк жылып кете берели. Бул жакты көрсөтөм. 350 деп сурап атабыз, бирок кеми бар да. 350 миң сом кеми бар. Сурап атабыз. Кана карап туруңуздар, азыр мен могул жака жылайын. Арзан жылкыларыңыз да барбы? Бар. Мунулар көздү алат экен да. Бул азыр бардыгы кызыгып жаткан универсал. Мындайча айтканда көк бөрүгө болгондо дагы тай казанга өтө жарамдуу жылкылар келип атат. Россиядан билесиздер мына. Будёный тайы. Бул түйүнү айтыңызчы, буда кайсы кан бар? Буда атасы данчак, энеси будёновский. Чисто будён, энеси. Энеси атасы таза. Таза. Мындайча айтканда бул полукров, атасы энеси таза кандуу болгон үчүн высококровный болуп эсептелет. Кан көп буларда. Кан көп бул. Чуркаганда күйүкпөй жетишет. Азыр мына будёныйлардын атактуусу, мына будёный менен английский аралашкан шторм бар, Азыр бизге үлгү болуп жаткан. Бар. Мына көрдүңүздөр туугандар. Могул жакта дагы бир будёный тай бар. Бул да жээде тай. Экөө бир тууганбы? Экөө бир тууган, атасы бир экен, энелери бөлөк да. Энелери бир энелери бөлөк, атасы бир экен. Атасы бир экен. Булар Россиянын кай жеринен келди? Булар да Ростовтан келген. Ростов. Бу кай жак, эмне ферманынбы же кандай жерди? Каный заводтук, могу жерде 20 деген меткалары бар экен. 20 бул 12 апрелде 1 жаш болду, бул 27 апрелде 1 жаш болду. 1 жаштан 1 ай, 1 жыл 1 ай 2 ай болуп калыптыр, мына кулактарды, баштарды көрүңүз. Канай байке, буларды каяктан таптыңыз? Кантип тандап алып жатасыз ана? Ушу бар аракет кылып тандап келип атабыз. Кыргыз элине жакшы проводат болсун деп. Мына экөөнү карап коюңуздар. Бул канча күн болду анан келгенде? Аз эле болду келгенде, 15 күн болду. 15 күн? Булар эми кыйналып, эми өзүнө келе баштаптыр да? Эми өзүнө келе баштады. Баары жолдон кыйналып кетти. Бир жумада келишти. Бир жумада келет дең. Бул жакта да выбор көп. Карап туруңуздар, мына көзгө илинсе керек жаккандары сразу эле. Моякта байталдар, моякта кунан, моякта тайлар. Могул жакта дагы кунан айгырлар, мындайча кунан тайлар, кунандар, эркектери. Биз эми ушул жактан баштай береличи. Мунуларды болсо эми личный сүйлөшсө керек, Булар баасы барбы жокпу? Баасынан келишим бар да, эми сүйлөшөбүз эми. Жактырганда болсо чалып. Сүйлөкөбүз. Мына карап туруңуздар. Будёный тайлар. Мен бир четтен көрсөтө берейин. Так, могул жакта бир үйүр турат, могул жакта жалгыз тай кармалып турат. Бул да сатылабы? Бул да сатылат, абакан. Абакан экен. Абакан келген бул. Бул тайбы, кунанбы? Күзгө кунан болот бул. Апрелде кунан болот. Эмеде, октябрда кунан болот. Бул кеч туулган экен кунан экен, Октябрда кунан болот. Октябрда кунан. Бул эми түйү кандай мунун? Энеси Орловский, атасы Полтяж. Энеси Орлов, атасы Полтяж. Чоңойгон сайын мойну мондай короздой болуп, бийиктеп, буттары жоом болот, Жоом. Ошондо муну аламанга да? Аламанга, көбүнчө аламанга бул лайыктуу да, жоом жок. Арттарын карап коюңуздар.
Эми бул жанакы Орлов жылкылары сындуу жылкы, бою бийик. Анан атасы полутяж болсо, мунун канында бир 20-30% полутяж бар экен да. Эми мына жака өтөйлүчү. Артынан карап коюңуздар, жана лотоктомага кичинекей көрүндү эле. Ого, мына жылкы деген мына туугандар. Так. Бул канча баш бар эми? Булар жалаң кунандарбы? Кунандар, бышты бар, кунан 1-2-3 бышты бар, калганы кунандар да. Бул жер жалаң эркек. Эркектер. Мына Пегаска жаман окшош го. Пегасын копиясы. Кунанбы бул? Кунан о. Мына тор а? Ал бышты. Мына. О, кунан. Кунан экен мына. Ой, ичине кантип кирсек болот эми? Бир видеону пауза кылып ичине киреличи туугандар. Канайбай эки ичине кирдик. Булар кичине азыр арыктап эми өзүнө келе баштаган. Моголар келгенине ба? 3 күн болчу. Бу теппейби? Жок, анчалык аз эмес бу. Бу колдо так. Булар эми кандай жерден, кандай селекция кылышат экен, каныны кантип текшерет, мындайча айтканда, ойкел жылкыны койбосо керек. Түшүндүрүп бериң. Атасында, энесинде көрүп алдык да булардычы. Энелердин видеосу барбы? Энелердин видеолору бар. Энелерде келет буюрса. Качан келет эми энелер? Буюрса могу айдын аяктарына келип калат энелерчи. Прям ушулардын энелери келет. Прям ушулардын энеси келет. Кулундары менен келет. Эми булар түшүндүрө бериң. Кандай кан бар? Энеси чистокровный англичан, энелери. Атасы чистокровный американец. Великан деген айгырдын балдары. Великан. Бу интернетте изесе чыкса керек, а? 84. Атасынын бою 84 да булардын. 184. Великан деген айгыр. Великан. Булар кунан, карап туруңуздар, азыр кичине булар жүдөп турат. Эртең семирип алса көрөсүздөр, моюндары кайкалап эле. Булар великан деген айгырдын балдары. Американец. Американец, чистокровный американец. Чистокровный. Күлүк болуш керек ал. Күлүк. Булар энелери болсо таза, кандай? Англичан. Англичанка. Чистокровный англичанка бейлер экен. О арасында Пегас копия. Окшош экен, а? Баштарды караңыздар. Баш кичирээк. Көкүрөктөрдү караңыздар. Бу көкүрөк астында колтукту карайт. Мындай колтуктарда кенен экен, а? Чуркайт. Кыскасы выбор көп экен. Бул жерде эркек кунандар. Булар канчадан болот эми? Бердем 100тон 150ге чейин келип кармаганына жараша, жакканына жараша кардарлар сүйлөшөбүз да. Келип кармаганына жараша, келип кардар менен келип, ушу жерден көрүп кетсеңиздер болот. Мынагу жер аэропорттун кругу, объездной менен аэропорт кылды түшүп кеткен жолдун үстүндө мост үстү круг. Ушул жерде эле раздольный деп коет, Поскайын тушу. Поскайын тушу. Жолдун боюнда, жээгинде келип көрүп кете бериңиздер. Эми могул жака которулабыз туугандар. Бул жакка көрүп турасыздар, тайлар турат. Булар 1 жаш боло элек окшойт, а? 1 жаш боло элек тайларда. Кичинерээк болуп билинип турат да. Бу Россия кеч туулат го өзү. Бизге караганда 2 ай артта жүрөт. Так, мынагу жерде дагы жакты. Жакшы экен. Ушинтип жер которо берели, тетиги дагы чоң экен, а? Ал кунан байтал ошол. Кунан байтал. Байталбы? Байтал. Могу 1 жаш. Бул 1 жаш. 1 жаш булар. Булар 4-өө 1 жаш да. 4-өө 1 жаш. Булар кандай тайлар эми? Булар деле ошо бул үчөө Рамзан Кадыровдун Эрланжандан алган айгырдын балдары экен. Хозяин бизге ушундай резюме маалымат берди. 32 миллионго алынган айгырдын баласы экен. 32 миллион рубльга алынган, а? Рамзан Кадыров не деген айгыр дедиңиз? Эмне жаныбыз? Джалка деген. Джалка деген айгыр. Джалка деген айгырдын балдары үчөө ошонун баласы. Ошол айгырдан качырган, а, бээлерди? Булар бир тууган, энелери бир. Мунулар бир үйүрдүн бээлери, а? Мына, булар былтыркы балдары, мурда жылкы, булар былтыркы балдары. Болду. Оору сыркы болгон жок келгенден кийин тазабы? Кудайга шүгүр, жакшы. Кең, бир айланып туруп, эми нар жакка которойлу. Биз биринчи толук көрсөтүп бүтөйлү. Андан кийин дагы кошумча суроолорду беребиз. Биринчи сиздер жылкыларды көрүп алыңыздар. Мунагу бээ окшойт, а? Байтал. Кунан байталбы? Кунан байталда. Мынагу кунан байталдарды көргөндө мен азыр эле орудум. Биз азыр кирдик бул жака. Булар жоош деди агам. Бир өтөйлү. Бу торусу бар экен, жээдеси бар экен. Мынагулар азыр көлөкөдө туруп калдык. Күнгө өтөйлү. Чу. Мына. Кунан байталдар. Карап туруңуздар. Мына биздин келечек жылкыларыбыздын, айгырларыбыздын буюрса биздин көк бөрүн таныта турган келечек мына ушул бээлерде жатат.
күчтүү бээ болсо, күчтүү турса, биз ат күчтүү болсо көк бөрүнүн көркү ачылат. Көк бөрү кыргызды дүйнөгө таанытат. Караңыздар мына. Мынау бурул кунан экен. Куйрукту, белди, башты, кулакты, моюндарды бир караңыздар мына. Күлүк сымал өзүнчө вид бар. Көрдүңүздөр да, туурабы? Мынау байталдарда караңыздар, кунан байталдар мына. Бул бойлору бийик экен. Данчактан эки бар. Кайсылары данчак эми? Бул данчак, терida өзү данчак, эки данчак байтал. Могу данчак. Бул жанакы данчактын эски тиби же жаңы типи бул? Жаңы типтен. Жаңы типтен. Тигинисиби? Эски типтин баштары чоңураак болот, а? Бойлору да бийигирээк болот. Мынау кашка? Ошо кашка. Беже ачылсынчы. Мынау эски тип экен. Мына экөөнүн айырмасын караңыздар. Кунан байталдар. Өтө жакшы. Сындуу. Сын бар экен. Келтирипсиз аган. Канабеки буларды да көрсөттүк. Эми булар эң чоңдору бул жерде айтканда. Бейлер. Могу данчак бей. Данчак мынауга? Байтал, быштылар булар мындайча айтканда. Бей булар. Канча жаштык бейлер булар? 11 туулган бей да. Ушул. 11 жаш бей. 11 жаш. 11 жаш. Семерка. Семерка деген. Бул ошондо семерка неметик болуп калды экен, а? Ошо жактан келди ошо семерка болупчу. Бун балдарын алып келип сатканбыз, 280 жан айгырларынчы. Мурун алып келип жүргөнсүз. Алып келип сатканбыз, энеси келди да. Сиз эми турку ушундай күлүк ташыйсызбы? 2 жылдан бери ушундай кызмат кылып атабыз. Мындай жакшы. Бул кыргыздар кызыктуу эми азыр бизге азыр высококровный мындай көк бөрүн түшүндүрсөк, азыр высококровный, чистокровныйлар көк бөрүгө өтө жарап атат. Ооба. Күлүк, чарчабайт, күйүкпөйт. Бул жакшы бий, кандай айгыр койсо ошондой тууйт экен да, могу бийин. Хозяин аябай мактап берди да. Кандай айгыр койсо ошондой тууп берет. Өзү да мындай баш чоң экен, бей экен, а мына. Данчак. Породасы данчак экен. Булар будёновскийлер. Ох, мына будён. Эки заводдон келген да, жана тайлар менен завод. Бул адамга жакын окшойт, а? Булар жоош булар. Алыстан көрсөтөлү десек, бизге карап басып атат. Мынагы бойду караңыздар. Булар жашы кандай болуп калат? 2017, бирөө 2016. Тавролор менен бул заводской тавролор. Мынау 2017 экен, а? Мына жерде 17 пешет басылып турат. Целина. Жан башында да бар да тавролор. Тавролор басылыптыр. Тиги мына 16 2016 деп турат. Бул будёндор эми тууган бекен буга чейин, эми качабы? Завод эми качырып экен, булар кеч качырып экен да. Биздегидей жанакы 2 жашта бизге окшой 2 жаштан эле качырып салбайт экен да. 2 жашта качырып бирсисине тууйт, а? 5 жаш болуп толот, анан кийин айгырга коет экен. Ага чейин бизде сурап, эмне үчүн ушуга чейин тууган жок десек, завод кеч качырат экен да. Ошондо бизден 2 жыл кийин болот экен да булар, а? 2 жыл 3 жыл. Булар өзү турган жерине жеткизип туруп анан кийин айгырга коет экен да. Анан эрте коюп койсоң бой өсүп калат окшойт да. Ошо бизде негизи жылкы деле 4 жашка чейин бою кетет, 5 жашка чейин капталына кетет, а? Ооба, ошо до конца өзү турган жерине жеткизип туруп анан кийин буларды 5 жашта коет, 6 жашында тууйт. Тууат экен 6 жашында. Мына ушундай экен да, кеч коет экен да. Бизге караганда кеч коюшат экен. Бирок эми буларга карап туура эле кылат экен да, анан кийин өзү турган до конца өстүрүп, чоңойтуп, анан кийин айгырга коюп, зато чоң кулундарды алат экен да. Жакшы мындай жетишкен кулундарды алып, биз ошон үчүн артта окшойбуз. Бизде кунанында кет да, кунанында качып калат айгырдан. Бизде ошо кунанын эле коюп салып атпайбы? Эрте эле коюп салат мына. Экөө данчак мына ошо. Мына экөө данчак. Эми бир көрсөттүк. Өңү түсүн көрүп чыкты. Канабайке бул булардын эми дүң баасы барбы? Буларды кантип алса болот? Дүң баасы бар, кандай болот? 100төн бул ушу бар. Ичинде камалып турганда. 100төн 150ге чейин деп сурап атабыз буларды. 100 миң сом. Мына бейлер да кирет ичине, а? Жок, булар өзүнчө. Мына бейлер өзүнчө. 170 миң деп сурап атабыз баасы. 170 миң. Ти будёнкаларчы? Ал будёндор 280 миңден деп сурап атабыз. Ал эми завод бираз кымбатыраак болуп атат да. Сиздер деле алган үстүнө эле ушу кызматты эле койсоңуздар керек. Ооба, биз деле канча көп кошо албайбыз азыр. Жолго өз жолго деле жакшы кетип калат. Мына көрдүңүздөрбү? Бул 170, тигилер 280 миң сомдон экен. Зато караңыздар, булардан жакшы. 172 да? 172. Бой 172. Жакын өлчөм. Ой, анча-мынча айгыр 172 чыгат. Карап туруңуздар. Заводдон өлчөнүп, бүт текшерип алсаңыздар керек. Сиздер деле ушунча сумма, ушунча каражат сарптагандан кийин дегендей.
Бул полный канча баш эми бул? Бардыгын кошкондо. Бардыгын кошкондо бир 30 баштай бар да. 30 баштын төгөрөгү. 30 баш сиздин хотя бы бирөө сиздерге насип кылсын. Эртерээк жетишиңиздер. Адресин кайталайбыз. Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан, объезднойдун жээгинде, Раздольныйдун кире беришинде, Посткайын тушундагы сарайда жайгашкан. Мындайча айтканда көптөр билсе керек. Аэропорттун объезднойдогу кругу, мостто дейт. Тиги жерде объездной дордойго карап өтүп кетет. Ошонун астында жайгашкан, келип көрүп жетишиңиздер, эртелетиңиздер. Жакшы жаңылык. Бул тайлардын, кунандардын энелери бар. Буйруса энелерин дагы алып келген жатыптыр. Булардан кийинки партияда. Буйруса энелерин алып келебиз. Дал ушулардын энелери. Энелер ушул энелер келет, кулундар менен келет да. Кулундар. Бийик кулундар менен. Бийик кулундар менен келет. Ошо айгырдан токтоп, ошо эме калды алар. Уже тууган, уже айгырдан токтоп атат. Токтоп. Жакшы айгырдан токтопту алар билесиз. Эми ал кишилерде караган, пародан карагандар экен да. Канды тазалап, канды тазалаган, жөн эле айгыр кое бербейт экен. Кыскасы уктуңуздар да, кошумча суроолор болсо, Канай байкеге чалыңыздар, байланышыңыздар, жетишиңиздер, дайым связда болуп туруңуздар. Россиядан токтоп эле жылкташсаңыз керек. Ошо 2 жылдан бери кызмат кылып атабыз. 2 жылдан бери. Буйруса, бул партияда жетишпей калсаңыз, кийинки партиялар бар, сиздер байланышып, чамданып, камданып, эртерээк келип көрүп, жетишип калыңыздар. Биз видеону жыйынтыктайбыз. Эмне дейбиз? Канай байкелердин жылкыларына бизден класс, сиздер болсо бизге класс басып, комментарий калтырып, поддержка берип кетиңиздер. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Канай байкеге сөзсүз чалыңыздар.